Келечек бала бакчадан башталат. Шаңга бөлөп жашоо турмуш дүйнөнү, балдар жердин жанду кооз гүлдөрү дегендей, жан дүйнөсү аруу таза балалык курак, ал өзүнчө эле жумак десек жаңылышпайбыз. Айрыкча дене бойду балкытып жан дүйнөнү шаңга бөлөгөн наристелердин шыңгыр күлкүсү ар бир адамга түбөлүк жашоочудай сезим калтырат эмеспи? Ошентсе да алар үчүн кам көрүп, туура тарбиялоо менен бирге мектепке чейинки билим берип, дүйнөгө болгон көз карашын өстүрүүдө бала бакчалардын ролу өтө зор мааниге ээ. Себеби өспүрүм наристелер мектеп жашына чейинки курагында бала бакчадан кийинки жашоосуна көптөгөн маалыматтарды ала алат эмеспи? Ошондуктан эртеңки келечегибиздин ээлери болгон бөбөктөр ар дайым ден соолукта болушсун. Биз бүгүн өмүрүн наристе бөбөктөргө арнап, алардын келечегине чыйыр жол салып келе жаткан Аслай бала бакчасынын жетекчиси Гүлжан Уркалиевнанын өрнөктүү өмүр жолун кыскача баян кылабыз. Кесибим боюнча медперсонал, ушу 35 жыл Чолпон Ата шаарындагы төрөт үйүндө иштегем. Аслайды мен чындыгында кичинекей балдарды асмандагы айыбызга теңеп, ошо Аслай деп ат койгонбуз үй бүлөбүз менен. Ушу 2009 жылы ушул биздин балдар бакчасы Кыргызстанда жетишпегендиктен, жоюлуп кеткендиктен биз ушу бала бакчаны ушу кичинекейлерге жардам берели деп үй бүлөбүз менен кеңешип, өзүбүздүн эле айылыбыздагы чакан үйүбүздү бала бакча кылып ачканбыз. Ошондон бери ушул убакка чейин ушу Аслай бала бакчасы иштеп келе жатат. Азыркы учурда ушу Бишкек шаарында Аслай бала бакчасынан 5 иштеп жатат. Анткени биз көбүнчө моореки, көбүнчө кичине кыйналган жаш үй бүлөлөргө жардам берип, анан баягы аз камсыз болгон кичинекейлерибизге жардам бергендиктен болуш керек. Аябай келген балдар көп болгондуктан ошо 5 ачылды. Аслай бала бакчасынын өзгөчөлүгү ошо биз колдон келишинче ошо биздин кичинекейлерибиз аябай жогорку деңгээлде тарбия, билим алса деп ойлойбуз. Ушундай азыр эми караңыздарчы кандай сонун жашоо болуп жатат. Ушул жашоодон артта калбай биздин балдар дагы өнүккөн өлкөлөрдөгү балдардай болуп, кенен ойноп, кенен чоңоюп, көптөгөн ийгиликтер болуп, билим деңгээлдери аябай бийик болсо экен дейбиз. Тартиптери жакшы болсо экен дейбиз, ынтымак болсун дейбиз, акыл эстүү болсун дейбиз, ден соолуктары абдан чың болсун дейбиз. Ошо жактарын абдан көңүл бөлүнөт. Ошондуктан бизде ушуга тиешелүү бардык кадрлар иштеп, азыр 70-ке жакын киши биздин бала бакчаларда иштейт. Молдогазиева Гүлжан Уркалиевна 1958 жылы 19 октябрда Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылында жарык дүйнөгө келген. Айылдагы орто мектепти жакшы окуп бүтүргөндөн кийин өз келечегин саламаттык сактоо тармагынан көргөн Гүлжан айым ошол эле жылы медициналык окуу жайга тапшырган. Бул окуу жайды 1977 жылы ийгиликтүү аяктап, алгачкы кесиптик эмгек жолун Бишкек шаарындагы төрөт үйүндө медайым болуп эмгектенүүдөн баштаган. Бул жерде 2009 жылга чейин үзүрлүү эмгектенген соң өзү туулуп өскөн айылына кайтып келген. Айылына келгенден кийин кошуна келиндердин бала бакча болсо балдарыбызды берип өзүбүз иштейт элек деген сөздөрүнөн улам ага бала бакча ачуу ою жаралган. Ошентип ойлогон оюн ишке ашырууга бел байлаган Гүлжан айым алгач 2000 сом акча каражаты менен Аслай бала бакчасын ачкан. Бардык эле жумуштун оор жана жеңил жагы да болот эмеспи? Анын сыңарындай алгач көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгон Гүлжан айым беттеген максатынан артка тартпай, өжөрлүк менен алдыга жыла берген. Тамана кымаңдай тер, түйшүктүү күндөр, уйкусуз түндөр, ар дайым изденүү менен эмгектенүүнүн акыры өз жемишин бербей койгон жок. Кыбыраган кырашат дегендей, талыкпаган эмгектин артында көптөгөн зор ийгиликтерди багынткан Гүлжан айым бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 5 Аслай аттуу бала бакчасын ачканга жетишти. Ооба, мунун баары оңойго турбаган эмгек экенин көпчүлүгүбүз биле бербесек керек.
Бирок бөбөктөрдүн мектепке чейинки билим жана таалим тарбия алуусуна Гүлжан айымдын бул өтө зор эмгеги экенин баса белгилеп айта кетишибиз абзел. Себеби жылдан жылга калктын саны өсүп бара жатканы менен мамлекеттик бала бакчалардын жетишсиздиги жана ишке жарамдуу ата-энелердин балдарын бала бакчага берип өздөрү иштөө муктаждыгынан улам ушундай жагдай түзүлгөнүн баалай билишибиз керек. Анткени Гүлжан айымдын мындай иш-чарасы өз мезгилинде жакырчылыкты жоюу жана калкты жумушчу орду менен камсыздоо болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул Аслай балдар бакчасынын бардыгы заманбап жогорку деңгээлде иш алып барып, бардык шарттар менен балдарды окутуп, тарбиялап өстүрүп келет. Сыйлыктары бир катар мамлекеттик ишканалардын ардак грамоталары, дипломдору, Кыргыз Туусу газетасынын Кыргыз бренди 2016 сыйлыгы, Кыргыз жер редакциясынын улут сыймыгы төш белгиси жана башка көптөгөн баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Эртең мененкисин келгенде жакшылап принимать этип, баарын как положено эметебиз. Түшкө жакын агачы эртең мененкисин түшкө чейин сабактарды үйрөтөбүз, зарядкалар болот. Тамак ичебиз түшкүсүн. Андан кийин балдар укташат, тихий часта болушат. Андан кийин турушуп полдниктен биртике ойношуп, кечки оокаттарын ичишет. Андан кийин уже ата-энелерди кеткенге, балдарын ата-энелерге бергенге даярдайбыз. Коллектив жөнүндө кыскача айтсам, коллективибиз аябай жакшы, ынтымактуу, бири-бирибизге жардам беришип эмет турабыз. Өзүбүздүн жетекчилерибиз дагы жакшы, аябай бизди колдоп, бизге жардам берип, жакшы жардам берип турушат. Ошон үчүн ийгиликтерге жетишип атабыз деп ойлойм. Үй бүлөңүздөргө ынтымак, ыйман, элибиз ыймандуу болсо, жаштарыбыз ыймандуу болсо, бардыгы жакшы болот деп ойлойм. Тынчтык каалайм жерибизге, элибизге токчулук. 2016 жылдан бери Аслай бала бакчасында жогорку тайпанын тарбиячысы болуп эмгектенем. Ошол 2016 жылдан берки бул Аслай бала бакчасынын көптөгөн жетишкендиктерин, ийгиликтерин көрө алдым. Мен кичинегенде кыялданчу элем ошо кичинекей бөбөктөргө, кичинекей балдарга тарбия берип иштесем деп. Ошол кыялым ишке ашты. Ата-энелер менен биз тыгыз байланышта иштейбиз ар дайым. Ата-энелердин ишеничин актап, балдарга жогорку билим берүүгө аракет кылып иштейбиз. Биздин Аслай бала бакчасынын мүдүрү Гүлжан Нуркалиевна эжебиз абдан мээримдүү, акылдуу. Чындыгында биринчи байлык бул ден соолук. Балдарга кам көрүү бул бир гана бала бакчадан эмес, ата-энеден да болуш керек. Дүйнө жүзүндө бүт балдардын 10% бул катуу мындай крепкий иммунитет менен төрөлөт. Калган 90% бул жашоо шартынан, өзүнүн айлана чөйрөсүнөн гана зависит этет. Например, балдарды бул бала бакчага алып келгенде, бала бакчада питание өз убагында берилет. Ошондой эле режим, күндүн режими өз убагында ойнотулуп, убагында прогулка кылып, свежий воздухка, бүт баары өзүнүн режими менен кетет. Ушундай жанагындай терс, мындайча айтканда, отрицательный психологический көрүнүштөр болбойт садиктин ичинде. Бул дагы бир иммунитетке чоң эме кылат, жардамын берет. Үй бүлөдө мындай нерселер көп болушу мүмкүн. Ошондой эле айтарым, ар бир бала бакча сөзсүз өзүнүн педиатры болуш керек. Педиатр менен да чоң иштер бала бакчада, айрыкча могу коронавирустан кийин көп иштер, бала бакчада да көп иштер жүрүлөт. Өзүм улуттук университетти бүткөм, чет тилдер факультетинин, анан ошол жерде 35 жылдан бери эмгектенем. Андан тышкары уже 8 жыл болуп калды. Ушул Аслай бала бакчасында кичинекей бөбөктөргө чет тил сабагынан берип келатам. Өзгөчөлүк бар. Биздин балдардын кызыгуусу абдан артык, чет тилине абдан ошону кабыл алуусу да абдан кызыктуу менен кабыл алышат балдар. Анан
уже дошкольный балдар уже сүйлөшөт, өздөрү жөнүндө айтып беришет, өздөрүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып беришет. Анан ушул мектеп садикте ушул бала бакчада абдан жакшы деңгээлде тургузулган. Негизи 8 мугалим келип сабак беребиз. Ар бир сабагыбыз биздин Министерство образованиянын эмесин менен каратары дошкольниктерге 30 мүнөттөн, ошол 30 мүнөттүн ичинде ошо ар бир тап группага сабак берип кетебиз. Ошол учурда биринчи негизи эмнени таанышуу сабагын өзү жөнүндө сүйлөп, 2 сөз сүйлөп, өзү каяктан, аты ким, канчада, анан атасынын, апасынын аттарын айта баштайт, светтерди, санаганды үйрөнө баштайт. Балдар абдан ойлойм биздин балдардын кызыгуусу абдан чоң, ошолорго биз жакшы шарт түзүп атабыз деп атам. Биздин бала бакчанын мүдүрү Гүлжан Ургалиевна эжебиз абдан чоң салым кошуп атат. Анткени ушул балдардын азыртан жаш кезинен булар билимге абдан умтулушуп, абдан кызыгышып, сабакка келип атканда английский эжебиз келатат деп сүйүнүшүп, кол чабышып тосуп алышат мени. Анан ошо негизи бул жанагы негизи балдарды деле ошо жашынан, ушу 6 жаш, 5 жашынан ушу балдарды кызыктырып, китепке болгон алардын кызыгуусун арттырып, китепти карматып, ушу карточкаларды карматсак, балдар ошол тапты андан ары да ошол китеп менен андан ары дос болуп өтөт да. Ошол бул чоң салым болуп атат бул бала бакчадан ушул балдарга, алардын келечегине, алардын дагы өсүшүнө жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Мына кыргыз тил мугалими, англис тил мугалими, хореограф, музыкант, ментальный математика балдардын жанагы башка чоң топтогу балдар абдан уже логически өздөрүн эсептеп ошого кызыгуусу артып атат. Бул башка бала бакчаларда мындай болуп көп мугалимдер келбейт. Ошо ар бирибизге расписание түзүп берген эже. Жумасына ар бир садикке 2 жолдон барып 30 мүнөттөн сабак өтүп кетебиз. Балдарга 1 сааттан ар бир жумада, мисалы үчүн мен өзүмдүн тилим англис тилине 1 сааттан ар бир группага сабак өтүп кетебиз. Бул чоң салым деп ойлойм. Анткени бул жерде балдар кандайча мындай бала бакчада деле кечке эле ойной бербей, түшкө чейин жалаң сабак менен заниматься этишет балдар. Сүрөт тартышат, лепка менен заниматься этишет, анан английский келет, анан математика келет, анан кыргыз тил келет, анан түштөн кийин тамактарын ичип алып эс алышат. Түштөн анан балдар эс алышат, эшикке чыгышат. Эми бул жакшы шарт түзүлгөн, балдарга, энаталарга дагы чоң салым кошуп атат эжебиз. Анткени мектепке уже балдар даярданып барып атпайбы? Тамганы билип, уже санаганды билип, тамганын баарын үйрөнүп, 100гө чейин санаганды, англис тилинде сүйлөп атса, анан уже балдар 1-класска аябай даярданып барып атпайбы? Ден соолук каалайм, өмүр узун болсун, дагы көбөйсүн эженин ушундай бир эмелери. Биз эжебизге мугалимдер айтып келебиз, эже мектеп ачыңыз деп. Эми ушул алдыда мектептер да ачылсын. Бул абдан жакшы билим борбору, бул даже бала бакча эмес, бул даже билим борбору болуп атпайбы бул? Түшкө чейин балдар абдан сонун билим алып атпайбы? Физкультурасынан дагы ден соолугун чыңдап атат, бийлеп атышат, санап атышат. Бул эң сонун нерсе деп атам. Ошон үчүн мен кааларым бала бакча, Асылай бала бакчасына ийгилик каалайм. Өссүн, өнүксүн дагы, ушундай сонун балдарды тарбиялап, андан ары учура берели мектепке. Бул жакшы нерсе. Кааларым ушу дагы биздин ушу Кыргызстаныбыз өсө берсин, Бишкекте ушундай бала бакчалар көбөйө берсин, балдарыбыз акылдуу болсун. Андан ары өнүгө берели Кыргызстан. Ошо. Баев Жеңишбек, ушу садиктин жетекчиси болом. Садиктин алдыдагы келечектери Кудай буйруса чоң, аябай максаттарыбыз чоң. Ушу биздин келечектеги балдарга, келечектеги өзүбүздүн балдарга жакшы условиялар түзүп берели деген максаттарыбыз бар. Баягы биздики атайын патсадик болуп салынбагандан кийин жеке үйлөрдө эле колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Ошого патсадик балдарга баардык условиясы менен салып садик салалы деген чоң максаттарыбыз бар. Жана 3-чү болду деп пландап атабыз. Хореограф да келди, как раз ошо бийлери да айтылды. Жада хореограф бийден сабак берем. Бизде өз негизи бий ар бир майрамга жараша болот. Мисалы, жаңы жылда мындай ошого ылайыктуу жаңы жылга Норус болсо жалаң кыргызча, мисалы 23 февраль, 8 март болсо ошого жараша бийлерди коебуз. Ошо. Тики 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 так так так, тики 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 так так так. Часики идут, минуты берегут. Тики 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 так так так,
Тики-тики-тики-тики-так, так, так. Тики-тики-тики-тики-так, так, так. Часики идут, часики, минуты берегут. Тики-тики-тики-тики-так, так, так. Тики-тики-тики-тики-так, так, так. Часики идут, часики последнего не ждут. Тики-так, тики-так, нам без часиков никак. Тики-так, нам без часиков никак.